Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору шаарыбыздагы номер 92 кесиптик лицейдин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен өнөрлүү өлбөйт деген теманы сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кыргызда айтып коюшат, өнөрүң болсо өргө чап дейт. Ушул Кыргызстаныбыздын 4 булуңунан келген биздин жаштарыбыз, өнөрлүү кыздар, балдарыбыз келип, өнөрлүү устаттардан жакшы сабак алып, өздөрүнүн өнөрүн тартылап жаткан учуру. Ошондой болсо дагы ушул сөзүбүздү ачып бериш үчүн коомдук ишмер Бурхан Ажы Молдобаевга сөз кезегин берсек. Азыркы жаштарга деги эле өнөрлүү өлбөйт деп атабыз. Сиздин сөзүңүз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек шаарынын номер 92 кесипчилик улуу кыргыз элине атын кашкасындай таанымал Сүймөнкул Чокморов агабыздын атын алып жүргөн кесипчилик окуу жайынын кесипкөй окуучулары, маданиятка, салтка ылайык биринчи истер менен учурашууга уруксат бериңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу окуучулар, анакей бүгүнкү темабыз өнөрлүү өлбөйт деген бул чоң тема. Бул өнөр алды кызыл тил, өнөр алды бул адамдын ушул эртеңкисине керектүү бир кесиптин ээси болуу. Өнөр деген бул багы акыл айга жеткирсе өнөр көккө жеткизет дегендей, мына силердин ушул окуп жаткан кесипчилик окуу жайыңардагы ошо өнөр үйрөнүү кесиби экен. Аны азыр биз силердин мектебиңерге кирип жакындан таанышып чыктык. Бул жерде кыздардын, балдардын эмне менен алек болгонун, бул зергерчилик, булгар, кайыш иштетүү жана жыгач усталыгы, ушундай бир жакшы өнөрлөрдүн ээси болуп чыгат экенсиздер. Анан эми ушул жерде кыздарым болсо, мына азыр жогоруда көрүп өттүк, кийим жаатында могул кыргыздын илгерки шырда кийистери, ала кийистери, кыскасы журкан төшөгү, ушу кыздын себине чейин даярдап, азыркы ушул күндө кыял менен кошо биргеликте иштешип атканыңыздарды да уктук. Жакшы, биз ошолорду угуп, кыргыздын уучу кур эмес экени, өнөрлүү уулдары, ууз кыздары биздин Кыргызда улуу журттун учун улай өзө турган, улуу көчтү түзөй турган жакшы муундары бар экен. Ошону көрүп сүйүнүп отурабыз. Анан эми бул жерде сиздерге ушул өнөр ээси болушка сиздердин өзүңүздөрдүн бир мындай талантыңыздар, жашыгыңыздар мындай кызыктырды, же болбосо бирөөдү көрүп ынандыңыздарбы, же үйдөн ушул өнөрдү үйрөнүп алсаң эртең оокатыңа жакшы болот, өнөрлүү өлбөйт деп ушул жака сиздерди жибердиби, кандай себеп менен келдиңиздер? Ушул оюңуздардан мен өзүм уккум келет да, ушуну ким айтып бере алат? Жакшы, чоң рахмат. Негизи эми адамдардын ошол кол алтын экен да. Силердин аркаңардан ушул баягы элибиз дагы жакшы мындай өнөрүңөргө суктанып, жакындан буюрса таанышып атат. Ошондой болсо дагы эми залга суроо берсек, өнөрлүү өлбөйт деп азыр агай дагы жакшы суроо таштап кетти. Анда Назира эже, мына устат катарында балдар, кыздарыңыздарды көрүп атабыз да, сиздин оюңузду уксак. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен силерге бул лицей 92 лицей көбүнчөсү кол өнөрчүлүк жагынан кесипке көп багыт беребиз. Бул жерде 2 жыл окуп, 2 жылдын ичинде диплом, өздөрүнүн ар кесибине ылайыктуу ар кандай дипломдорду алып чыгышат. 2 жылда. 2 жылдын аралыгында. Андан сырткары бул окуучулардын өз каалоосу жана чыгармачыл адамдык болгондуктан булардын көбүнчөсү ар кыл багыттуу окуучулар өздөрүнүн ар кыл багыттарын тандап алып кетишти. Мисалы үчүн кыскача токтоло кетсем, зергер жагынан бар, булгары жагынан бар, андан сырткары улуттук кийимдер бар, сайма жагы. Илгерки ата бабабыздын сакталып келе жаткан ар кандай мурастарыбызды биз муундан муунга өткөзүп, ушу биздин жаш окуучуларыбызга азыркы замандын талабына ылайык ушу илгерки нукура салтты улап сактап келе жатабыз. Кыргыз көчтү улап атпырсыздар да. Кыргыздардын
улуттук баалуулуктарды сактап жана аны улап уламдан улам муундарга өткөзүп келе жатабыз. Ал эми ар бир группаны айтканда ар бир өзүнүн кесибине кызыгуусу менен ар бир окуучулар тапшырса керек баардыгы. Мисалы үчүн мен өзүм улуттук кийимдер боюнча токтоло кетсем, мисалы үчүн улуттук кийимдерде мисалы биздин өзүбүздүн илгерки чапан, илгерки улуттук кош этек көйнөктөрдү ошону биз замандын талабына жана жаш өзгөчөлүктөрүнө карата тигип бычканды, тиккенди, андан сырткары ар бир окуучулардын өзүнүн кызыгуусун арттырыш үчүн бир жагынан материалдык, бир жагынан моралдык жактан ар кандай конкурстарга барабыз. Өзүбүздөрдүн 2 жылда үйрөнүп чыккан ийгиликтер менен ар кандай конкурстарга барып, ар кандай сыйлыктарды, акчалай сыйлыктарга бир жагынан материалдык жактан, бир жагынан карасак моралдык жактан өздөрүнө как стимул болуш үчүн, Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстанга кошкон салымы үчүн булардан салымын кошот деп мен толугу менен ишенип кетмекмин. Ушул жерде бир маселе бар да, могу жаштарда азыр жаңы идеялар көппү же баягы мугалимдердин мындай идеясы көппү? Жок, мен азыр айта кетсем, наоборот, азыр улам жаштардан көптү үмүттөнсө болот. Анткени бул жаштар улам мен уже канча жылдан бери иштеп келе жатам, бирок жылдан жылга айырма бар. Ар бир окуучулардын келгенине жараша уламдан улам арасынан бар деп айта албасам дагы, бирок арасынан саналуу адамдар, саналуу окуучулар өздөрүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат да. Идеялары күчтүү, таланттуу жагынан дагы күчтүү окуучуларыбыз бар деп ишендирип кетмекмин. Азыр могу кийим-кечектердин ошол Кытайдын эле каптары да, каптары жанагы көпчүлүк эми колдонбойт да мындай, бирок ошол буга биз аны жөн кетирбестен ошо күнүмдүк жашоодо колдонулган материалдарды да биз жөн кетирбестен биз ошону жөнөкөй биринчи курс болгондуктан булар жөнөкөй буюмдардан ар кандай кийим кечелерди биз жаңы жылдык кечеге карата кичине өзгөчөлөнтүп бир аз кездеме эмес материалдардан алып чыкканбыз. Мисалы үчүн салфетка, жанакындай эле өзүбүз колдонуп жүрган кагаз материалдар, кагаздарды, андан сырткары салафандарды, андан сырткары жанакындай үй кооздоочу буюмдар менен кийимдерди алып чыкканга аракет кылдык. Жакшы, рахмат, баракелде. Мына жаштар азыр чогуу алып чыккан турбайсыңарбы? Ошол баягы идея болбосо иш башталбайт да. Ошол силерге кайсыл учурда келет, же мындай кандай көчөдө келе атканда салафандарды көрүп калганда ушундай идеялар келип калабы? Мындай кызыктуу болуп атат да. Оюңарды айтсаңар. Анткени азыр шаарыбыз тилекке каршы ошол баягы салафандарга толуп кетти да. Анан ошону баягы иштетип бир нерсе алып чыгарсак жакшы болмок. Бирок тилекке каршы ушул жаатынан биздин экология да бузулуп атат. Анан азыр силер жасап чыгарган кийим-кечектердин негизги идеясы, максаты эмнеде? Келгиле. Бул жерде деген шаарыбыздын баары эле азыр акыр чикирге толуп кетти. Ал салапандардын неме кылганы, мисалы салапан ар кайсы жерде учуп жерде жатат да. Ар кайсы жерде. Ошондуктан ошолорду мусорго же батпайт, мусордон учуп келип туруп кайра шаарды булгайт. Ошол себептен ошол нерсени жөн эле мындай кетирбестен, мисалы ар жерди булгап турбай ошону бери колдонуп эме кылып жоготсо болот да. Мисалы абойлор бир үйгө жарайт, кайра чыгып кетет, кичине бир бөлүктөр. Алар мусорго барат, мусордон кайра шаардын өзүнө келет. Ошо шаардын өзүнө келген моментте ошондо нормально колдонуп, үйдүн бир жерине колдонсо болот да. Үйдүн эле жерине эмес, мисалы кийим-кечек кылып бир нерсе колдонсо болот. Ошол абой, жанагы салфеткалар, ошол материалдар мындай адамдын ден соолугуна мындай зыян эмеспи? Мисалы жанагы силер кийип чыккан мисалы күзгү айнектер, мисалар мындай медиктер жагынан кеңеш аласыңарбы же албайсыңарбы? Медиктер эмне дейт? Албайбыз, бирок ал зыян болот го, бирок шаарыбызды таза кармаш үчүн просто идея болуш үчүн алып чыгып эле көргөзүш да, просто максат элге көргөзүш. Бирок ошону тип эме кылган, бирок ден соолукка зыян го дейм. Анткени эртең силер кийип чыкканда ошол элден суроо талап көп болуп, баягы эл өтө мындай популярдуу, ошол элдин сүймөнчүлүгүнө, талабына бир жакшы болуп кетсе, балким ошол ден соолук жагы дагы негизги маселе да. Ошол жагы кандай деп атканыбызга. Ал нерсе эси кийилип турган болсо, модельерлерге жана ырчыларга, артисттер гана кие алат андай нерсени. Көчөгө кийип жүрүү мүмкүн эмес. Анда бул ошол негизинен ушул ырчы чооручуларга, ошолорго гана да, ошого ылайыкташылган. Азыр бардыгы кийимди ошолордон кийип жүрө алат да. Келин эмес.
Азамат жакшы. Жаштардан келе кой. Биздин 92-нчи кесиптик лицейде өтө мыкты кыздар, балдар окуйт. Саламатсыздарбы? Мен УК тобунда улуттук кийимдерди көркөмдөө тобунда окуйм. Буюрса биринчи курс болдук. Биз бул азыр нетрадиционный көйнөктү чыгарганыбыздын себеби жоктон барды чыгарууну ойлоп таптык да. Күнүмдүк жашообузда колдонулган нерселерден эле бир ойлоп табуу идеясы келди да. Ошо жоктон барды чыгаруу болду бизде оюбузда. Демек, кыргыздын ошол биздин аталарыбыз ушундай болчу да. Энелерибиз жоктон бар кылып, бир мындай жасап, ана керемет нерселерди жасачу да. Ошол сыяктуу силер буюрса ошол жолдорду улап атасыңар. Дагы кандай пландар бар? Да, буюрса алдыда дагы биздин пландарыбыз бар. Өзүбүздүн этно стилдеги көйнөктөрүбүздү тигип чыкканга идеяларыбыз көп. Жаңы идеяларыбыз. Азыр ушул силер ойлоп тапкан мындай табуучулук жакта канча нерсе ойлоп чыгардыңар ушул убакытка чейин биринчи курста? Бул убакка чейин азыр эми биринчи эле эмебиз нетрадиционный көйнөктөр болду. Андан кийин азыр жакын аралыкта өзүбүздүн сувенирлерибиз, андан сырткары текшерүү иштерибиз, андан сырткары дагы буюрса ойлоп табабыз. Жакшы, ийгилик каалайбыз, Азамат. Анда Азамат мырза, сөз сизде. Мынакей өнөрлүү өлбөйт деп атабыз. Сиздин ошол Кудайга шүгүр, эми адамга Кудай таала ушундай кээде Кудайдын колундабыз бардыгыбыз. Баягы көзүң көрбөсө дагы эл үчүн чоң кызмат кылып атасың. Ушул маданияттын мыкты кызматкери, Манас Чаңгырынын диджейи, жана ошондой эле медициналык илими бар. Бир убакта көп элибизге кызмат кылып, пайдасын тийгизип атат. Анда сөз сизде. Албетте негизи баягы өнөрү бар өлбөйт дегенде сөзсүз түрдө ар бир адамдын өнөрү бар. Бирок ошо өнөргө эң биринчиден өзүң аракет кылыш керек. Аракеттен сырткары албетте ошо ата-энеси болобу же туугандары болобу албетте мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Негизи чынан албетте сен талантың бар экен, мүмкүнчүлүгүң бар экен деп коюп эле бир окуу жайга тапшырып койла. Балам демек окуу жайга тапшырдым, мен жоопкерчиликтен кутулдум деген болбош керек да. Кайсы жерде болбосун сөзсүз түрдө ага жардам бериш керек. Анан албетте төмөндө айткандай идеялар өтө көп болуш керек. Ошо идеяларды баягы мугалимдер берип жаткандан кийин ошо балдар ошо мугалимден алган идеяны дагы да өстүрүп, өнүктүрүп, уникалдуу бир жакшы бирдекени чыгарса өтө жакшы болбош керек. Азамат, жакшы. Эми Азаматтын бир 70тен ашык өнөрү бар да, буюрса. Анан мына жаштар карасаңар, баягы азыр интернет деген жакшы нерсе болду да. Ошол идея алганга дагы жол ошол жерден башкаларды көргөнгө, өнөрлөрдү үйрөнгөнгө, өздөштүргөнгөчү. Анан мынакей бул жерде ушул баягы биздин кыздарыбыз, балдар олтуруп атасыңар. Кээ бир учурда ошол 2 жыл убакыт тез эле өтүп кетет да. Тез эле өтүп кетет, өтө аз убакыт. Бирок силердин ушул баягы өзгөчө бул жак тандап алгандыгыңар силерге жумуш көп да. Кээ бир чоң окуу жайды бүткөндөр, жогорку окуу жайды бүткөндөр тилекке каршы жумушу жок жүрөт. Анан силердин колуңардан көп нерсе келет. Дароо сата койсоңар, башка кыласың. Мына кыздар айтып атат, биз мындай ачабыз, тигиндей кылам, келечекте мындай кылам депчи. Анан дагы ошол өнөрлүү болуш үчүн жанагы устатынан шакирт өтүп тур дейт го кыргызда. Ушул сөздү кандай түшүнөсүңөр дагы, анан кандай, балким силер дагы мындай шакирт даярдап атасыңарбы? Өзүңөр мындай үйдөн, же болбосо дагы бир нерселерди ачып, жаштар келгиле. Саламатсызбы? Мен 2-нчи курсмун, улуттук буюм группасынан болом. Мындан сырткары биз үйдө деген атайын суроо талап көбөйгөнгө биз байкашыбыз керек. Элдин талабы каякта болуп атат, ошого карап биз бизнес кылышыбыз керек. Мисалы өзүм айта кетейин. Биз үйдө атайын токуп жазалат, губкадан жүндөрдү киргизип, ага ар кандай сүрөттөрдү сайып ошо сатып атабыз. Качадан кетип атат ошол убакыт? Ар бири 200 сатып атабыз анын губкага. Андан кийин өзүбүз дагы үй бүлөбүз менен ар бири кичекей болот. Кичекей.
Жасалуу убактысы канча убакытта бүтөт? Ал жасалуу убактысы аны да жасаш кыйын. Аны да жууп, кайра кургатып, жүндү киргизиш губканын ичине 3 сааттай кетет. Бирөөнү жасаш үчүн. Ал эми андан сырткары биз өзүбүздүн үй бүлөбүз менен кошо кол өнөрчүлүккө ооп атабыз. Азыр менин сиңдим да окуйт. Бул жерде азыр тилекке каршы алып практикада, зергерде. Ал болсо шакектер менен алек болуп атат азыр. Мындан сырткары кайра биз дагы үйдөн кичинекей сувенир боз үйлөрдү да жасап атабыз. Аларды дагы ставкаларга коюп атабыз. Кудайга шүгүр баары жакшы өтүп жатат. Ошол жанагы силер жасап аткан буюм тайымдар ошол баягы буйрутма беришеби башкалар же өзүңөр баягы жасап туруп эле өзүңөр сатасыңарбы? Кээ бирлер мисалы алып сатарлар бар да, мисалы кыялда, тиякта, биякта ошолор алып туруп анан баягы сырттан келген туристтерге өзгөчө дагы чоң бааны коюп сатып атпайбы? Анан мындай кээ бир учурда баягы ошол негизги жасаган адамдар мындай айтып калышат да, өтө кымбат сатып, мындай ичи ооруп калган учурлар болот экен да. А силерде кандай? Бизде андай болгон жок, сразу эле көрүп эле менин оюмча идея аябай күчтүү болсо керек. Ошон үчүн сразу эле алып кетишти. Анан да мунусун да биз өзүбүз сатып атабыз. Ортодо мындай сатуучуларга бергенге мен каршымын. Анткени бизден арзан алып, алар өзү баасында коюп сатканга мен каршымын. Демек, ушинтип иштесе деле болот экен да? Болот экен. Мен биринчи курсумда мен мындай деп ойлогон эмесмин. Экинчи курс болгондон кийин көрүп калдым баарын тең. Кудайга изденип көрүп, суроо талап жакшы эле шүгүр. Азамат, ушундай жаштардан биздин кыргызыбыздын колу кур эмес. Жакшы. Дагы жаштар келгиле. Анда Бурхан мырза, айсаңыз, мынакей азыр биздин кыздар, балдарды угуп атасыз да. Дагы ушул биздин балдар, кыздарга эмне жетишпей атат? Балким мынакей быйыл ушул өнөрчүлүк боюнча өзүн эмес башкаларды баккандар да бар да, мисалы. Ошол Алмаз деген жигит бар, ошол жана кыргыз жанагы бут кийимдери ошол булгардан жасап чыгарып атат да. Анан кол алдында бир нече балдар иштеп, алар да өзүнүн бюджетин көтөрүп атат да. Сиз да эмне деп насихат айтат элеңиз? Менин эми бул жерде балдарга айта турганым ушул ар бир кесип ардактуу да. Негизи бул тема айтып атпайбы, өзү өнөрлүү өлбөйт деп. Сөзсүз түрдө бул өнөр адамды багат да. Бул өзүн эле эмес, үй бүлөсүн, керек болсо эли журтун, мамлекетин мындай таанытып, көргүзө ала турган нерсе да. Илгертен ушул биздин энелерибизден азыркыга чейин ушул силерге чейин, бизге чейин келип аткан ушул Кыргыздын илгерки буюм тайымдары, мынакей же болбосо башка кол өнөрчүлүк иштери келип атат да. Анан эми могу жерде мен жана балдарга бир суроо бердим, кыздарга суроо бердим, эч ким жооп берген жок да. Бул өзүңөр кандай каалооңар менен келдиңерби, же болбосо бир мажбурий келдиңерби, анан же ошол жерден бир шыгыңар бар эле, ошо шыгыңарды арын неме мындай улантып ушул жерден өстүрөйүн, немени көтөрөйүн, өнөрүмдү өрчүтөйүн деп келдиңерби? Мына маселен ошондо болот да. Биринчи адамда мына багыт болот да. Өзүндө же болбосо дээринде агып турган бир нерсе болот да. Мен ушундай кылсам, ушул жерде номер 92 кесипчилик Суймок Чокмонов атындагы кесипчилик окуу жайына барсам, мен ушуну өнөрүм бар эле, ушуну уласам, ушул жерден анан мен буну жөн гана өзүмдүн кичинекей нерсемди, кичине талантым бар эле, ушуну өрчүтүп, анан өркүндөтсөм, анан ушуну менен мен бир чоң нерсеге жетсем, адамда мындай астына койгон максат болуш керек да. Мисалы мен ошону азыр бир жерде балдардан, кыздардан уга албай жатам. Биринчи курска келдим, анан экинчи курста мен ынандым дейт. Мындай карап отурганда бу жерге случайно келип калган, кийин улангандай болуп атат да. Ошол себептен мындай балдар бу жерде уялбаш керек да. Баягы өлүүнү, ооруну жашырса өлүм ашкерелейт. Уялбай айтыш керек. Багы улуудан бир насаат, кичүүдөн бир насаат. Биз да мүмкүн болушунча кеп кеңешибизди берели деп. Мисалы үчүн мен өзүм өнөрүм ушу спорт менен мисалы үчүн мен жашап келгем, жашап атам. Мисалы мен өзүм өнөрүм, мисалы балдарга ошону үйрөтөм. Чыгыш эл күрөшү боюнча кантип коргонуу керек, кантип өзүнүн ден соолугун мындай жакшы кармаш керек, кандай туура тамактаныш керек. Мисалы үчүн мен өзүмө бул өнөрүмдү эч качан мисалы неметпейм да, мындай
жибербейм, мен сыймыктанам да. Анысы кандай, силерде ар бириңер ошо өнөрдүн ээси болгондон ошону мындай татыктуу билишиңер керек да. Сураса ошону билгендей, ошону мындай майын чыгара билген, кыскасы ал суроого жатып көзүң уйкудан тургузганда жооп бергендей болуш керек да. Анан ошол жерде кыздарды айтам, берге жана өз чыгып немелерин көргөзсө өнөрлөрүн. Бул туура, бул жанагыл бул жигит ким айткандай неме ырчы чорчуларга буну менен эми бул өнөр менен бул экологияны же экономиканы деле сактап кала албайт да, туурабы? Буну менен кандайдыр бир бизнес кылып бир оокат табуу, оокат кылуу жаатында. Анан эми ошондо бир жигиттин ою да, эми калган жигиттердин, кыздардын ойлору бар да. Мисалы ошону баягы кыргызда жакшы сөз бар, жаман оюн жашырат, жакшы боюн жашырат дейт да. Бул жерде оюңарды жашырбай, мындай айткыла да, боюңарды жашырсаңар болот. Мисалы оюңарды кимде айткыла, улуу муундар отурат, жаш жеткинче жакшы келечектин жаштары отурат. Ошону айтсаңар, мисалы мен ошо канааттанбай атам да, силердин азыр айтканыңарга айта албай атсыңар да. Туура мен мындай келдим, мындай кылайын дедим эле. Анан экинчи ноер, же мен мындай кылайын дедим эле. Талаштан тактык жаралат. Жакшы. Агайга ким жооп берет? Силердин талааңарга таш ыргытты, балким силер мындай адашып келип калган жоксуңарбы деп атат да. Балким баягы ар бир кесип ардактуу дейт. Жок, мен чындап эле мындай идеям бар деген маселе болуп атат да. Мен өзүм келгем деген сыяктуу. Кээде бизде ушундай кыргыздарда ушундай маданият сыйынып калыптыр да. Бурхан байке мисалы жанагы жесези же тайкеси декан болсо же ректор болсо, ал өзү ырчы болуш келет, бирок юрфакта иштесе ошол жака алып барып коет да. Анан каалайбы каалабайбы ушундай маселе да. Анан албай куш жана мойнунан байланган иттей болуп жүрөт экен дагы. Эптеп бүтөт. Кээделер бүтпөй деле калат. Же үйдөн жок, же чүйдөн жок, же күйөөдөн жок болуп калып атат да кээдечи. Анан ошолор кээде баягындай адашып медицина тармагына барып калгандар бар. Анан ошолор келип кийин адамдарды мындай билбей мындай өлтүрүп койгон учурлар да бар да. Ал боюнча да көп роликтер тартылган. Анда жооп. Мен максатым мындан ары улантып кетем ушул кесибимди. Аны чет өлкөгө чыгып өзүмдүн бизнести алдыга жүргүзөм. Ал эми Кыргызстанымдын экономикасына да салым кошкум келет. Мындан ары өзүмдүн окуп жаткан окуу жайыма да салым кошуп жана кол өнөрчүлөрдү улап кетким келет. Ар бир жумуштун майын жасап. Сен ким алып келди эле бияка? Бул жака мен өзүм апам алып келген. Мен өзүм 8 класста сүрөтчү болом деп жүргөм, дизайнер деп. Ошентип келгем бул жака. Өкүнбөйсүң? Жок, өкүнбөйм. Мен азыр сыймыктанам, анан кубанам. Ушул жака келгениме, анткени бул жакта деген жумуш көп, иштер да көп. Бизди баягы таппай жүргөндөр дагы болот. Мисалы, практикада эле көп болду. Келип мага иштеп берчи деп 2-3 эжедай келип кетти. Өтүнүп келип, эң эле кымбат бул колго жасалган экен, колго сайма сайып. Ошон үчүн мен практикада калпакка колго сайма сайып жүрдүк. Ошол азыр калпактар 1,5-2 миңден да сатылып атат ошол калпактар. 1,5-2 миңден. Азамат. Ошол практикага силер кайсы жака барасыңар? Кыялдын ичине барабыз. Кээде өзүнчө бир ишканалар бар, атайын. Ошолорго барабыз. Жакшы. Алар келишет да. Демек бул карындаш мынакей жана мен эми суроомен канааттандым. Себеп дегенде бул багыттоочу болгон экен, мисалы үчүн сенин апаң келип ушул жерге алып келип окутуп, себептен сенин шыгыңды, сенин эртең ошо келечегиңе ушул нерсе жөндөмүңдү билет да, Ооба, билет апам. Анан сен ошону жөндөп алып кеттиң, азыр сен өкүнбөйсүң. Себеп дегенде баягы билбеген нерсени билген адамдын тилин укса жакшы болот экен, Ооба, азыр апам дагы жыгаш тарабында, сиңдим зергер тарабында, мен кийиз тарабында болот. Рахмат. Комплекс турбайсыңарбы анда, мындай атың ким? Мунара. Мунарада кайрылсак, балким ошол бүт тармактан алса болот экен да, белчектерди. Ооба, анан биздин досторубуздан жана туугандарыбыз дагы бүт ушул тарапта күнүгө биздин үйүбүздөн эме коноктор кетпейт, анткени ар кандай кишилер чоң акындар келет, анан кийин белгилүү кишилер үйүбүзгө келип баягы идеялар кылышат, иштешет, кадимкидей алардын жанында отуруп алып мен көп маалыматтарды алам. Азамат, дарек кандай, балким Шербак Оразбекова барат. Барып кайрылса болот. Эшик ачык. Ооба, эшик ачык. Азамат, жакшы, Азамат.
Саламатсыздарбы? Бизге деген бул окуу жайга кандай болуп келип калдыңар деген суроо берилди. Негизинен бул окуу жайга мен баштан эле кызыгуум бар. Саймачы, тикмечи болуп жүргүм келген да. Анан бул мектепте окуп жүргөндө эле мен өзүмдүн бир тууган улуу эжем бул жака окууга тапшырган. Анан ал эжемди көрүп, мен дагы ушундай окуу жай бар экен деп, ушул окуу жайга өзүмдүн каалоо менен жана дагы ушул окуу жайды окуп бүтүп, алдыга өзүмдүн кесибимди алдыга алып кетем деген максат менен келгем да. Жана дагы ушул эле окуу жайга тапшырганыма эч качан өкүнбөйм, жана дагы сыймыктанып келем. Бали, азамат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өнөрлүү өлбөйт деген теманын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Биздин кыздардын, балдардын өнөрүнө өзүңүздөр ортоктош болуп жатасыздар. Кыргызда айтат, өнөрүң болсо өргө чап дейт. Өнөрүң болбосо башкаларга зыян келтирбей, өзүңдү бак дейт. Андыктан ушул берүүнүн уландысын жекшембиде аянда саат 8-де көрсөңүздөр болот. Биз менен бирге болуңуздар.